революцияны башыбыздан өткөздүк да. 3 революцияда тең биз кызматта болдук. Ар бир болгон сайын эң азы дегенде 10 жылдан аркага кетип атат. Үчөөндө 30 жыл аркага кетип калдык да. Ошон үчүн эч кандай тополон керек эмес туугандар. Бийлик алмаса 4-5 адам же бир 30-40 адамга эле жакшы болот, элге эч качан жакшы болбойт. Эртең кээ-бирки адамдар келет, ушу бийликти эле жамандасак, ошо биз кичине ачуу алабыз дейт да. Эл ошого көнүп калган. Азыр мен дагы келип президентке асылсам же премьер-министрге асылсам, бул кыйын жигит экен дейт да. Анда кылбаш керек, шайлаш керек, ушул кылса эле жашообуз оңолуп кетет дегендей да. Анда болбош керек. Акыл менен, жакшы туура жол менен кетсек өнүгө сөз. Насип кылып калса, ошол болгон аракетибизди мына сиздер үчүн иштеп берели. Бир эле район, область, шаар үчүн эмес, келгиле мына мамлекет үчүн дагы, республикабыз үчүн дагы иштеп берели. Ошол жерде жөн эле отурбастан биздин уулубуз, мына биздин балабыз, мына биз шайладык эле дей турган кылып, сиздерди ошол жерде башыңыздарды, айылда болсоңуздарды, башыңыздарды бийик көтөрө турган эл өкүлү болуп берейин турган. Мен эч качан өкүнбөймүн. Ошо Россияда жүрүп, ошо ак эмгек пешене тери менен таап бутума турганыма. Себеби ак эмгек элдин акысын же мамлекеттин акысын же урдап, ошо бутубузга турганыбыз жок да. Билесиздер, ушу силердин батаңарды алып ошол жерде иштеп, анан ушул даражага жетип атасыз. Эмне үчүн мен алайда жүрүп калдым? Эмне үчүн бизнести таштадым? Атам раматылык менен Айшатталарым отурасыздар. Реанимацияда жатканда эң акыркы сөзү балам кетпей эле койчу деген сөз болду да. Эң акыркы сөзү мурас сөз болуп калды да. Мына уккан экенмин, атамдын сөзүн жаман болгонум жок, мына эл үчүн кызмат кылып атам. Россияда жүрсөм дагы деле бизнесте акча деп жүрсөк керек эле. Зато эл тааныдык, жер тааныдык. Кудайга миң калла шүгүр. Макурбу дагы бир жолу мени ушу таразадан жеңдирип, ушу сыноодон, ушу жарыштан бир марага жакшы жеткизип коюңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мына кыргыздардын макалы бар. Аккан арыкка суагат деп жүзөн экен. Тага журтунан, ата журтунан. Кандай жердин балдары булар? Аны билесиздер. Ошон үчүн колдоп беришиңиздерди мен сурайт элем. Рахмат. Кыргызстандан илгери Алай районун аким кылып жөнөткөндө айтчыган чоңдор, Алайда 3 киши бар. Үчөөнүн бири Камал деген аксакал болгон экен, кесинде чалыныгы. Молдокулов Сары болгон экен, Аднаев Мәжи болгон экен, айтчыган. Үчөөнүн азы устуна туш келип калбагын деп. Ошол Камал аксакалдын небереси мына киши болот. Алайды кармап тургандардын биринин. Ошону ушу кишини шайлап алсак, Жаңылбайыбыз дагы, Кудай кааласа Адашбайыбыз дагы. Бактылуу бол, ишиң ийгиликтүү болсун, кай жерде иштесең дагы Алайдын элин даңкы үчүн иштедиң. Рахмат. Тамагы таза. Бул татыктуу. Татыктуулугунан мен мынабы бюллетендин мага кереги жок. Бюллетени жок эле миң неме болсо дагы эмне коет? Партия. Ошонун ичинде мен талай таап алмакмын. Мага үгүттөштүн кереги жок. Мага айтуунун кереги жок. Мен талайдын кандай адам экенин билем. Билген үчүн келдим, ынтылып. Ел үчүн, жер үчүн, келечек урпактар үчүн иштесин. Амин. Аллах.